Самыйбек Эркинбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Кайрадан сиздер менен Камчыбекова Бактыгүл эжей. Кезектеги адай окуу сабагын өтөбүз. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Сабакты көңүлдүү баштайлы. Балдарым, бүгүн ушул гүлдестени силерге арнагым келип жатат. Анда эмесе өтүлгөн темалар боюнча кайталап алалык. Жаалмаштарды өткөнбүз, балдар, эстедиңерби? Бүгүн жаңы тема өтөбүз. Тоголок молдонун Телибай тентек чыгармасын. Бүгүнкү сабактын максаттары Тоголок молдо тууралуу маалымат алып, анын Телибай тентек чыгармасын окуп, түшүнүк маалымат аласыңар. Кимдин сүрөтү тартылган, балдар? Ойлонуп көрүлөчү. Тоголок молдонун өз аты Байымбет Абдрахман уулу Абдрахманов. 1860-жылы Актала районундагы Куртка деген айылында туулган. Тоголок молдо жазма акын жана манасчы болгон. Атасынан 14 жашында ажырап, кийин агасы Музооке ырчынын ээрчип, ошонун тарбиясында болгон. 1942-жылы Тоголок молдо дүйнө салган. Тоголок молдонун Телибай тентек чыгармасын окуйбуз. Телибай тентек кыргыздын Телибай тентек аттуу элдик жомогунун баш каарманы. Ошол жомок каарманындай кылык жоруктуу, жүрүш-туруштуу кишилерге карата айтылчу ылакап ат. Телибай Дадаңбай деген байдын баласы. Акылсыз, зөөкүр болгондуктан башынан мыскылдуу окуяларды өткөрөт. Атасынын мал-мүлкүн бүт жок кылып, аягында өзү өлүмгө да учурайт. Тоголок молдо Телибай тентек жомогунун негизинде поэма жазган. Анда ал Телибай акылынын жоктугунан кып-кызыл ысыган ташты алтын деп кучактап кармайт да ошондон күйүп өлөт. Тоголок молдо поэмасынын аягында күйүп жатып жан берди. Акмакты мындай ким көрдү деген жыйынтык менен бүтүрөт. Жомокта поэмада Телибай тентектин образы аркылуу Байманаптын акылсыз балдары мыскылданат. Кана балдар, мен кыскача түшүндүрүп бердим. Китептен окуп чыгып, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Балдар, сөздүк ишин жүргүзөлү. Экранды карап, түшүнүп алгыла. Экрандагы суроолорго ой жүгүртүү менен жооп беребиз. Үйдөн класстер түзүп, чыгарманы кайра бир ирет окугула.